Mağlubu ege. Manayınız qanday? So'ng. Bugungi savatni boshlardan oldin men sizlarga bir so'rov bilan qarayman. Qirg'iziston kimniki? Bizniki. Bize. Kırgızistan atamekendeki. Bizniki. Bizniki. Muhammed. Kırgızistan beniki. Kırgızistan seniki. Emne uchun Muhammed? Suv kiyim, yolun kıyım, üşürsün. Kışta katı, boranı vurup karılıp. Soğuğunu öz boynuma alayım. Sen oruva, ben oruyum atacım. Azamat. Demek Kırgızistan Muhammed'diki. Dağı kimdiki de oynayız. Kırgızistan. Elgiki. Eldiki. El degen kim? El degen bu, el yurt. Azamat. Elcuk degen bu Atacuk. Atacuk. Atacuk degen bu atameken. Atacuk degen bu atameken. Demek bugungi o'tila turgan temamiz elim deb savol yuragim. Bugungi o'tila turgan temamiz savobimizning maqsadi el jeriңерге bo'lgan suyuk sezimlaringga o'yg'onib, elimizning chiqqan insonlari jönүндө билесиңер, el алдында, мекен алдында жоопкерчиликтүү болууга тарбияланасыңар. Балдар, эми экранга көңүл бурайық. El деген бул бир аймакта, бир өлкөдө жашаган, бир тилдүү, бири-бирин түшүнгөн адамдар. Биздин кыргыз элибиз эң байыркы жана ата салтын бекем кармаган улуу эл. Тээ замандан бери бирде чабышып, бирде табышып, өжөрлүгүнөн, биримдигин күчтүү болгондуктан бүгүнкү эгемендүү күнгө жетип олтурат. Элди ойлогон, эл үчүн жанын берген баатырларын унутпай, оозек айтып таңтап, сактап келген журтпуз. Кыргыз эли өзүнүн каада салтын, үрп адаты, кол өнөрчүлүгү, маданияты менен башка улуттардан айырмаланып турат. Ана балдар, биздин элибиздин өзгөчөлүктөрүн атап кеткилечи. Kol önörçülük. Unuttuk oyunları. Jelegi. Jaratılışı. Tam ağaçları. Dağı. Büyük badatları. Ada saltları bilen biz başka ulutlarga karaganda niye oturak kemiz? Ayrımadan oturak kemiz. Bütün Kırgız yerimizin ilgeriden ata-babalarımız kan canını verip, ömrün verip saktap gelişken. Oşondoy çıkan insanlardı unutpay жүрүү ар бирибиздин бул милдетибиз болуп эсептелинет. Oşondoy çıkan insanlardı ата өткүлөчү билебизби балдар? Симонкул Чокмонов. Касым Тыныстанов. Токтогул Сатылман. Жеңи жок. Исхак Казаков. Чыңгыз Айтматов. Мапар Герой. Алыкул Осмон. Уркия Салиева. Азаматтар. Демек ушул инсандарды биз жүрөгүбүздөн эмне кылышыбыз керек экен? Бекем сакташыбыз керек экен. Бүгүнкү эгемендүү өлкөбүздүн, мамлекетибиздин эң алгачкы түптөгөн аталарды билесиңер бала? Ооба. Кимдер экен анда? Ишеналы Арапбаев. Иманалы Айдарбеков. Абдыкадыр Орозбеков. Абдикерим Сыдыков. Жусуп Абдрахман. Ушул 5 атабызга биздин президентибиз Садыр Жапаров Кыргызстан эгемендүүлүгүнүн 35 жылдыгына карата ушул аталарыбызды эмгегин жаштарга жеткирүү максатында мамлекетти түптөгөн аталар деген наам берди. Наам уйгарды. Демек биз ушул аталарыбыз жөнүндө эмнелерди билебиз? Тереңирээк билебизби дагы? Кана, эмне үчүн андай наам уйгарды? Кана, кел. Ишеналы Арапбаев улут экенин, кыргыздар өз алдынча улут болушуну жана кара кыргыз автономиясын түзүү тууралуу маселе көтөргөн. Азамат, дагы ким?
insanları bildi. Azamat, andan keyin dagı Bibisira. İmanala Aydarбеков Kengeş Yolundan Kırgız Memleketlik жана Коомдук иштер саясатчы болгон 1924-25 жылдары Кыргыз революциялык комитетинин төрагасы болгон. Azamat, dagı kim? Cennet. 1922 жылы март айында Тоолу Кыргыз областын түзүү боюнча маселе көтөрүп чыккан. 1922 жылы 1924 жылдары 3 жолу партиядан чыгарылып кайра калыбына келтирилген. Azamat, andan keyin dagı Şirinay. Жүсүп Абдрахманов бул элдин өзгөчөлүгүн өзү чечиш керектигин жетекчиликке алган Абдрахманов тилектештери Абдыкерим, Ишеналы Арабаевдары жана Каракалпак Муктулдары менен бирге Түркистан автономдук советтик союзунун курамында Борбор Жалал болгон ысык-көлдөн Арал деңизине чейин созулган Кара Кыргыз Калпактын автономиясын түзүү идеясы менен чыгат. Албетте бул ишке ашпай калат, анан Абдрахмановдун аракети менен адегенде автономиялык область, андан соң автономиялык республика түзүлөт. Azamat, demek biz bu atalarımızı daima жүрөгүбүздө эмне кылышыбыз керек? Сакташыбыз керек. Дагы тасмага көңүл бурабыз. Uşul insanlar nedir? Çekerip olasın. Yok. Daha başka insanlarımız Alıp Osmanov. Alıklı Osmanov. Bunlar Seyitbekov. Bunlar Seyitbekoğlu kim iken al? Boks şampiyonu. Чыгыз Айтматов чыгармалар Çılgız Aytmatov'un çıkarmaları kança kilde olsun? 100'den aşağı. 100'den aşağı zamanlar. Deniz Federasyon Suudası boyunca Azamat, dağız. Akçam Mahmutov Grek'in kursu boyunca Azamat, Aysoğlu Tunubekova ve Zimramandar'la Grek'in boyunca Azamat. Iğıl ayağlardan çıkan küröşçü kızlarımız. Dağız. Mutlu'ya Ulalay yok. Erenesi olursa. Azamat, Dmitri Bivol. Bu dünya çempionu Cenk. Dünya çempionu. Azamat. Demek, uşuntik bizden buna çölkömdü, bizden çölkömdün dağı. Uşunday insanlarımız var mı? Bileriz mi bizim? Baba, Kimleri bilerken biz? Urkiya Saliyev. Urkiya Saliyev. Biraz Muhammed Ali. Yakın. Bu da çıkarız tamam mı? Urkiya Saliyev. 1900 Eneriz Kırgız kızlarından Алгачкыларынан болуп комсомолдуктар өткөн. 1928 жылы 1 майда Өлкөт айылынын раиси болуп дайындалган. 1930 жылы Бүткүл Союздук Коммунисттик партиянын катарына биринчилерден болуп өткөн. Бул Энегиз өзүнүн чөкөмүнүн арасынан Кызыл Аскер Союзунун биринчи колхозунун катарын түзүп чыккан. 1934 жыл 6 февралда мукачылык менен өлтүрүп кетишкен. Mukatçılık menen Муздап кетишкен. kaza oldu. Rahmat. Demek durgu saatta neyin içinden çıkan insanlar oldu. Sizler dağı.
эл жерге көрүнүктүү салым кошкуңар келеби балдар? Ким кандай салым кошкусу келет? Кана, Айсулуу? Мен келечекте элдин арасына кыйммат туткан адамдарга кайрымдуулук жасап, ошондой эле чоң койгондо чоң фонддордун жетектегиси. Кайрымдуулук фонддордун жетегидегиси. Азамат. Мен эң жакшы окуу жерде окуп, мен тилеймин өсүм нерсеси болсом, элимге жериме кошкон салым болот. Азамат. Бачынай. Мен жакшы окуп, чоңойгондо адилеттүү соттордун бири болом. Азамат. Мен чоңойгондо инженер болуп, адамдарга керектүү бир буюмду түзүп чыгууну каалайм. Азамат. Мен Кыргызстандагы спортчулар менин сыймыктанам. Келечекте ошондой спортчу болууга аракет кылам. Азамат. Демек бизде азыр Кыргызстанда спорттун өнүккөн учуру. Сабакта элим деп соккон жүрөгүңөрдө тамчыдай болсо да патриоттук сезим пайда болгон болсо, азаматтар тилеген максатыңарга жеткиле. Мына ушинтип элим деп көкүрөгүңөрдөгү улуу сезимдер эч качан солубасын.